Биринчи сүйүү. Токточу бир тууганым. Суранам токтоп турчу. Кошо акпай агым менен артыңа көңүл бурчу. Эстечи бир тууганым. Тобо кылган күндөрүңдү, кечир деп көз жаш төгүп боздогон үндөрүңдү. Бир тууганым бир кылчайып, артыңа карап көрчү. Эң сонун күндөр өткөн ошолорго көңүл бөлчү. Эстеп көр бир тууганым. Эң биринчи жылдарыңды, кыялың алып учуп, асманды карап алып ырдаган ырларыңды. Теңирдин үйүн эңсеп, жыйынга шашылчусуң, сыйынып китеп окуп, рухий жактан машыкчусуң. Сен үчүн бир туугандар өзгөчө көрүнчү эле, ушундай адамдар бар экен деп кубангандан жүзүңдөн нур төгүлчү эле. Сүйүүгө толгондуктан эч кимдин кемчилдиги көрүнчү эмес, бирөөлөрдүн катасына көңүлүң бөлүнчү эмес. Коркпостон жакшы кабар айтчусуң баарына эле, анткени ошол кезде ичиң толло жалын эле. Күнөөнү кылып алсаң, жаш баладай ыйлайт элең, Кудайдын ар бир сөзүн кунт коюп тыңдайт элең. Куугунтук азаптарды башыңдан өткөргөнсүң, кордукту кайгыларды Ыйса үчүн көп көргөнсүң. Дайыма күйүп турган асмандын жаран элең, баарына моюн сунган жөнөкөй адам элең. Тарыхты эстеп көрсөк, сен ушундай адам элең. Азыр сен кандайсың? Жооп берчи бир тууганым, мен сага суроо берейин. Алсырап алдан тайдың, ичиңде толло кайгың, күнөөнү тойбой жасап, рухий жактан артта калдың. Ар кимди соттоп дилдеп, ичиңде толло илдеп, Ыйса берген ак кийимиң карарып калды кирдеп. Жыйынга келгиң келбейт, эч кимди көргүң келбейт, 2 саат араң чыдап, сөзгө деле көңүлүңдү бөлгүң келбейт. Кемчилдиктер даана көрүнүп, эч кимди мурдагыдай сүйбөй калдың, шалдырап бардыгына көңүл коссуң, баштагыдай жалындап күйбөй калдың. Бардыгынын кызыгы жок сезилип, кыйналасың ички дүйнөң эзилип, ичке катып болгон бардык нерсеңди сүйлөшпөйсүң, олтуруп бир чечилип. Эмне болду бир тууган? Суранам, мурдагыдай болчу, баштапкы калыбыңа кайтып келип, жалындап ыйык рухка толчу. Азыр эле чечим чыгарып, бардыгын сен жаңыдан баштачы. Бирөөлөргө таарынычың болсо, азыр эле кечирип таштачы. Кыйналып турсаң сен эгер, жараткан жардам бере алат. Кудайым коргоп турганда, амал көй эмне кыла алат? Биринчи сүйүү берем деп, дагы да Ыйса чакырат, чакырыкка жооп кылып, бир тууган келген батыраак.